Hi, how are you? Саламатсыңарбы? Кандайсыңар? Бүгүнкү сабагыбызда to do, жасоо, аткаруу деген этишти үйрөнөбүз. Этиш деген эмне? Кыймыл аракетти билдирген сөз, To do деп. Бул жардамчы этиш. Жардамчы этиш деген эмне? Жардамчы этиш сүйлөмдү суроого айландырганы жана таңгыч сүйлөмгө айландырганы жардам берет. Буга чейин биз to be жана to have жардамчы этиштерин үйрөнгөнбүз. Бүгүнкү сабакта болсо do'ну карап кетебиз. To do деген жасоо, аткаруу деген этиш экен. Бул to'ну көргөндө эмне деш керек экен? Этиш алгачкы формада турат экен, Жасоо деген этиштин алгачкы формасы, аткаруу. Келгиле эми карап кетели, жактарга карап кантип өзгөрөт экен. I, мен, менде do болот экен. I do, мен жасайм, аткарам. I to do дебейбиз, to түшүп калат. I do деген мен жасайм. I to do десе, анда эмне болуп калат эле? Мен жасоо болуп калат эле, ал туура эмес болуп калат, I do, мен жасайм. You do, сен жасайсың, аткарасың. Сиз жасайсыз, аткарасыз. He does, ал аткарат, жасайт. Ал деген, he деген эркек адам, He'де do'га es уланып калат экен, учурчакта. He does, ал жасайт. She does, бул дагы не аял адамга тиешелүү, she деген. Ал аял адам. Ал жасайт. She does. It does, ал жасайт. Жаныбарга же жаны жок нерсеге тиешелүү. We do, биз жасайбыз, аткарабыз. You do, силер жасайсыңар, аткарасыңар. They do, алар жасайт, жасашат же аткарышат. Мисал үчүн, эмне үчүн бул to do жардамчы этиш? Себеби бул to do деген кыймыл аракетти суроого айландырганы жардам берет. Мисал үчүн, мен иштейм десек, мен иштейменби дегендей, Мисал үчүн. Карап кетебиз. Do, does жардамчы этиштин жардамы менен суроо, сүйлөмгө суроо беребиз. Мисал үчүн, to work деген иштөө деген сөз экен, Мисал үчүн, I work, мен иштеймин. Мен иштейменби деп сураш үчүн биринчи жардамчы этиш do'ну коет экенбиз, Do'ну коюп туруп, do I work деп суроо берет экенбиз. Мен иштейменби? Мен иштейм дегенге менби дегенди айтыш үчүн эмнени кошот экенбиз? Жардамчы этиш do'ну кошот экенбиз. Эмне үчүн бул жерде do'ну кошуп жатабыз? Себеби жардамчы этиш I'да do болот экен. Ошон үчүн бул жерде I'ды көргөн үчүн do'ну коюп атабыз, Do I work? Мен иштейменби? You work. Сен же сиз иштейсиз. Аны үчүн суроо коюш үчүн эмнени коебуз? You'да do'ну коебуз, Do you work? Сиз иштейсизби? Же сен иштейсиңби? He works. Демек, he'де этишке s'ти кошот экенбиз, учурчакты көрсөтүш үчүн. He works. He work болбойт экен, s'ти кошуп айтышыбыз керек экен. He works, ал иштейт. Ал эми суроо бергенде he'де эмнени колдонот экенбиз? Does'ды, He'де does менен сурайт экенбиз. Ал иштейби? Does he work? She works, ал иштейт. Ал иштейби? Does she work? She'де дагы does'ды колдонот экенбиз, учурчакта. Ал иштейби? It works. Бул ал иштейт. Жаны бар же нерсеге айтабыз, Ал иштейт. Алда
эмнени коебуз? Does'ды коет экенбиз, бул жерде дагы. Себеби карагыла. Does it work? Does it work? Суроого айландырганда мол do менен does биринчи орунга кетип калганда суроо болуп калат экен, Does it work? We work. Биз иштейбиз. Do we work? Биз иштейбизби? Демек, do'ну биринчи орунга койгондо суроо болуп калат экен. Do өзү которулбайт экен бул жерде. Бул жерде бир гана эмнени билдирип атат? Суроо экендигин билдирип жатат. Do биринчи орунда келгенде эмнени билдирет экен? Жардамчы этиш экен, бул. Жардамчы этиш өзү которулбайт. Мунун мааниси кандай? Мааниси учур чакта суроо берип жатат. Кыймыл аракетке суроо берип жатат. Мен иштейминби, сен иштейсиңби? Мисалы үчүн, do you work? Силер иштейсиңерби? Do you work? Силер иштейсиңерби? You work. Силер иштейсиңер. They work. Алар иштешет. Алар иштешеби деп сураш үчүн дагы эмнени кошот экенбиз? Do'ну кошот экенбиз, Do they work? Жана суроо белгисин коет экенбиз. Демек, качан гана сүйлөмдө кыймыл аракетти көрсөтүп турган сөз болсо, ошону сураш үчүн do менен does'ды колдонот экенбиз, Биринчи жардамчы этиш келет экен, андан кийин ататтоочтор келет экен, андан кийин кыймыл аракетти билдирген сөз келет экен, суроону түзүш үчүн. Кыймыл аракетке суроо бериш үчүн do менен does'ды колдонот экенбиз учур чакта. Do does'дын жардамы менен to read, окуу деген сөзгө сүйлөмдөрдү түзөбүз. I read, мен окуйм. Мен окуймунбу? Do I read? You read, сен же сиз окуйсуз. Do you read? Сиз окуйсузбу? Же сен окуйсуңбу? Бул окуу деген кандай? Китеп окуу, газета окуу, журнал окуу, Мектепке барып окуу эмес, бир материалды окуу. He reads, ал окуйт. Демек, he, she, it'те этишибизге s кошулуп калат экен, учур чакта, байкагыла. He read десеңер туура эмес болуп калат. He reads деш керек, Reads, z тамгасы. He reads, ал окуйт. Does he read? Бул жерде түшүп калып атат, себеби этишибизде es кошулуп атат. Бул жерде жардамчы этиште. Does he read? Ал окуйбу. She reads. Ал окуйт. Does she read? Ал аял окуйбу же кыз окуйбу? It reads. Ал окуйт. Does it read? Ал окуйбу. We read. Биз окуйбуз. Do we read? Бул жерде да do'ну кошуп атабыз, Do we read? Биз окуйбузбу? You read. Силер окуйсуңар. Do you read? Силер окуйсуңарбы? They read. Алар окушат. Бул жерде дагы эмненин жардамы менен суроо түзүп жатабыз? Do'нун жардамы менен, Do they read? Демек, биз аны кайсы жерден алып атабыз? Могул жерден, To do этиши жактарга карап кантип өзгөрөт экен, ушулай өзгөргөнгө карап туруп, кыймыл аракетти көргөн сүйлөмдө ошондой кылып суроого айландырат экенбиз. Мисалы үчүн, to swim, сүзүү деген этиш, Сүзүү, кыймыл аракетти көрсөтүп жатат. Мен сүзөм деген сүйлөмдү I swim суроого өткөрүш үчүн do'ну колдонуп экенбиз. Себеби эмне үчүн? Swim деген кыймыл аракет. Кыймыл аракетти мен сүзөмбү деп сураш үчүн эмне кылат экенбиз? Do'ну кошот экенбиз. I swim келе do'ну кошуп коет экенбиз, Do I swim? Мен сүзөмбү болуп калат экен, You swim. Сен сүзөсүң. Do you swim? Сен сүзөсүңбү? Демек, сүзөсүңбү деш үчүн do'ну кошот экенбиз, алгач башында. He swims. Ал сүзөт. Этиштин аягына s кошулуп атат, учур чакты көрсөтүп жатат. Ал сүзөт.
Does he swim? Ал сүзөбү? She swims. Ал сүзөт. Does she swim? Ал сүзөбү? Does болуп атат бул жерде. Эмне үчүн? Себеби he'де do этиши does болуп өзгөрөт. Ошондуктан биз эмнени does'ды колдонот экенбиз. It swims. Ал сүзөт. Ал сүзөбү деп сураш үчүн does it swim дешибиз керек экен. We swim. Биз сүзөбүз. Do we swim? Биз сүзөбүзбү? You swim. Силер сүзөсүңөр. Do you swim? Силер сүзөсүңөрбү? They swim. Алар сүзүшөт. Do they swim? Алар сүзүшөбү? Демек, do менен does'дын максаты кандай экен? Кыймыл аракетти билдирген сүйлөмдү суроого айландырыш үчүн колдонот экенбиз. Do менен does'ды көргөндө эмне деш керек экен? Суроого айландырат экен кыймыл аракетти жана учурчакты билдирип жатат, Учурчакта сүйлөп жатабыз. Үйгө тапшырма могул этиштерди карап кыймыл аракетти билдирген сөздөр, англисче verbs деп коебуз. Verbs. Этиштер, кыймыл аракетти билдирген сөздөрдү бердим силерге. To swim, to sleep, to go, to come, to work, to study, to run. Ушул сөздөргө өзүңөр сүйлөм түзгүлө. Калганына мисал үчүн to swim'ге түздүк, сүйлөм түздүк. Жана to read окууга сүйлөм түздүк, To read окуу дедик, Калганына өзүңөр үйдөн сүйлөм түзгүлө. Калганына биз бул жерде сүйлөм түзбөгөн сөздөрдүн башкасына үйдөн сүйлөм түзгүлө өзүңөр. Сүйлөм түзүп, сүйлөмдү эмне кылабыз? Суроолуу сүйлөмгө өткөрөбүз. Комментарийга жазып кеткиле, мен силерге жардам берем. Жардам керек болсо. Анда дагы көрүшкөнчө саламатта калгыла. Goodbye. Talk to you soon.